Биз ошол август айындагы шайлоочуларыбыз менен жолугушууда бир топ көйгөйлөргө дуушар болдук. Ошорду атай кетсем, ошол Кара Суу районунун Жоош айыл өкмөтүндө Акжар деген жаңы конуш пайда болгон. Ал жерде ошол Жоош айыл өкмөтүнө караштуу 11 айылдын жашоочулары мына 3 жылдан бери үй жай салып, ошол жерди түптөп жаңы конуш кылып келип атат. Тилекке каршы мен өзүм ошол жердин тургундары менен жолугушуу учурунда 3 жылдан бери ошол жерде ичүүчү таза суу дагы, свет дагы келбегендигин көрүп туруп, ошол бүгүнкү мындай күндө таң калуу менен кабыл алдым. Ушул боюнча тиешелүү министрликтерге тапшырма берип, эми ушундай жакшы заманда 3 жылдан бери свет суу жок болгону, бул ошол тургундардын бала чакасынын баягы билим алуусуна, күнүмдүк турмушуна бир топ тоскоолдуктарды жаратат экен да. Андан кийинки маселе Ала Тоо айыл өкмөтүнө караштуу ушул Мөнөк айылында дагы каникулга кеткиче дагы айтканбыз, спорт комплекс жарым жартылай курулуп, бүгүнкү күндө толук бүтүрүүгө каражат жетишсиз болуп турат. Ушул боюнча дагы урматтуу Алмаз Акунжанович өзүңүз жеке көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз. Андан кийин ошол эле Ала Тоо айыл өкмөтүндө дагы Кашкар Кыштак деген айылдын жашоочулары менен жолукканыбызда, аларда дагы таза суу көйгөйү бар. Бүгүнкү күндө 50-жылдары курулган ошо таза суу системасы дээрлик ушул трубалары чирип, бир топ элдер үчүн оор бир көйгөйлөрдү алып келип атат. Себеп дегенде ал жылдардан бери жашоо турмуш өзгөрүп, эл көбөйүп, бүгүнкү күндө муктаждык аябай оор экен. Ушул боюнча дагы бир көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз, урматтуу Алмаз Акунжанович. Андан кийинки маселе ошол Нариман айыл өкмөтү, азыркы Манас айыл өкмөтүнө караштуу Осмон айылындагы жашоочулар менен жолуктук. Ал жерде мына бүгүнкү күндө жакынкы арада ФАПтын курулушу күтүлүүдө, эл ыраазычылыгын айтып атат. Андан кийинки маселе ошол эки айылды Осмон айылында бириктирген Машрап Сай деген канал бар. Ошол көпүрө жок экен. Ошол жаан чачын катуу болуп сел болгондо биз башка айылдар аркылуу объезд кылып келип атабыз. Ошол үнүбүздү дагы жеткизип коюңуз деп суранышты. Ушул боюнча да урматтуу Алмаз Акунжанович тиешелүү министрликтерге протоколдук поручение берип койсоңуз. Андан кийин ошо Манас айыл өкмөтүнүн дагы Ләңгәр деген айылы бар. Ал жерде дагы өзүңүзгө белгилүү болгондой агын суу көйгөйү бир топ жылдан бери чечилбей келет. Ушул маселелерди дагы өзүңүз көзөмөлүңүзгө алып, бир протоколдук тапшырма берип койсоңуз, урматтуу төрайым.